Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин шашылыш эскертүүсүнө караганда 2020-жылдын 12-ноябрынан 16-ноябрына чейин аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 12-ноябрда күндүз жана 13-ноябрда түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңгок болуп, кар күрткүсү жүрүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге чейин жетмекчи. 13-16 ноябрларда абанын температурасы абдан төмөндөп, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -3, -8, күндүз -5 градус суук болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн -5, -10, күндүз -5 түзмөкчү. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн -4 градус суук болушу күтүлүүдө. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -15, -20 градус, күндүз -7, -12 градус суук болушу маалымдалууда. Мындай туруксуз аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат.